Abi жерде ар бир квартирада бирден неме бар экен да, стоянка. Бул жетпей калса делем жакшынаак айласы чоңго. Президент Садыр Жапаров кече 12 майда Жалал-Абад облусуна жумушчу сапары менен келип, Сузак районунун Сузак айылында менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын аткарылышы менен таанышты. Саламаттырасыздарбы? Жерден батир алгандар да, бар экен. Мамлекет башчысы Сузак айылындагы жаңы көп батирлүү үй курулган Асман Резиденс 5 турак жай комплексинде болду. Садыр Жапаров жаңы үйдүн жашоо шарты менен таанышып, инфра түзүмүн көрүп чыкты. Тургундар үйлүү болуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген үчүн президентке ыраазычылык билдиришти. Сизге биз көптөн көп ыраазычылыгыбызды билдиребиз Сузак районунун тургундарынын атынан. Баарыбыз үйгө муктаж болгон элдерге ушундай заманбап үйлөрдү куруп, бизди ушундай үй менен камсыз кылдыңыз. Биздин Кыргызстаныбыз өнсүн, өнүксүн, таштанды болгон жерлерибизге ушундай заманбап турак жайлар курулсун. Биз дайыма мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, ушундай үйгө муктаж болгон элдерге ушундай мамлекет үйлөрдү камсыз кылып атат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушундай эл үчүн иштеп жүрөр. Базыр жакшыкан жакшы. Базырлерин баары өзүңдөй жакшы чыксын. Өзүңдөй иш кылса, бүт барча ушундай ишин бүтөт. Айнан айын акчач болуп, абышка болунча тапта түшпө. Ушу алтын тагына түшпө. Assalamu alaykum. Жакшыбы? Элиңиздер кут болсун. Кут болсун. Канча кылмат? Өз кезегинде Садыр Жапаров жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо, мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин белгиледи. Өлкө башчы бардык муктаж болгон жарандар татыктуу жашоо шарттарына ээ болушу үчүн өкмөт ипотекалык үйлөрдү курууга жер аянттарын издөөнү улантаарын баса белгиледи. Чыгып жакса болду квартираңар. Эми агыргөңөр кут болсун. Ушул жерден агарып көгөргүлө дегендей. Уул үйлөп, келин кыз узаткыла. Жалаң жакшылыгыңарга эле иштей берсин ушул үйлөр. Дагы Кудай буйрса көбөйтөбүз. Жерлер табылган сайын, ошо тапкан сайын алып дикке берип туруп, ушундай үйлөрдү салып, мына берип атабыз силерге. Тилекке каршы айрым акимдер, мэрлер бар жерлерди катып алып бербей, анан жеке жактар бара калып чөнтөгүн акча сала калып мага берчи десе бербейип, камалып аткандар дагы бар мындандай. Пенде деген пенде экен да ошондой. Сузак районундагы Асман Резиденс 5 турак жай комплекси 1,72 гектар аянтка 5 кабаттуу 10 блок курулган. Комплексте жалпы 240 батир бар. Инфра түзүмгө жер астындагы унаа токтотуучу жай, балдар оюн аянтчасы жана инженердик коммуникациялар кирет. Бир дубар ар жагында дагы бир дубар. Өз-өзүнчө экен. Ар биринчи өз-өзүнчө. Азыр жерим экен. Президент ошондой эле Сузак айылындагы Юнусов көчөсүндө жайгашкан Асман Резиденс 6 турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Долбоор 2,13 гектар аянтты ээлейт жана 370 батирлүү 5 кабаттуу 11 блокту камтыйт. Инфра түзүмдө 3 балдар аянчасы жана унаа токтотуучу жай каралган. Буга улай эле Садыр Жапаров Сузак районундагы жергиликтүү саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын жаңы комплекси менен таанышты. Мамлекет башчыга маалымдалгандай жаңы объект 4 гектар жер аянтына курулуп, суткалык өндүрүмдүүлүгү 2000 метр кубка чейин жетет. Жаңы канализациялык коллектордун узундугу 7 чакырымды түзөт. Курулма Сузак тазалык муниципалдык ишканасынын балансына өткөрүлүп, МИКтин жаңы турак жай комплекстерин жана бул аймакка жанаша жайгашкан жеке үйлөрдү тейлейт. Бул долбоор Сузак айылында социалдык турак жайларды куруу программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүү үчүн ишке ашырылган. Тазалоочу курулма комплекси заманбап экологиялык талаптарды жана инновациялык технологиялык чечимдерди эске алуу менен иштелип чыккан жана курулган. Мындай тарыхта болгон эмес деп айтсак болот да. Алгачкы жолу ушу Сузак районунун борбору, Сузак айыл өкмөтүнүн ичинде жыш жайгашкан калктын арасында ушундай канализация салынып, элдер аябай кубанып кабыл алып атат. Ошол эле ооруканабыз, андан тышкары кичинекей цех, заводдор бар, ошонун баарын буйруса биз ошо кошуп иштеткенге даярбыз. Андан тышкары жөнөкөй жарандарыбыз, баягы өзүнүн үйүндөгү мончолору бар, ошолорду дагы 7000 үйгө чейин камсыз кыла турган саркынды суу тазалоочу жай салынды да.
Президент социалдык объектилерди кыдырган соң Жалал-Абадтагы Кыргызстан менен Россиянын достук паркына барды. Мамлекет башы Сейилбакты кыдырып тургундар менен жеринен баарлашты. Жапаров жергиликтүү бийликти жана жашоочуларды шаардагы тазалыкты, тартипти сактоого чакырып, калага кам көрүү ар бир адамдын жоопкерчилигинен башталарын белгиледи. Президент внезапно эле паркка барам деп келип көрүп, анан мен чакырып калышты, барып ал жерде маалыматты бердим кыскача. Канча гектар, качан курулган, кайсы акчага, ким тарабынан, ошол боюнча баардык маалыматты берип өттүм. Паркты чогуу араладык, көрдүк. Ал жерде суусундук, мороженое сата турган жайлар жок болчу. Ошолор боюнча да тапшырмалар берилди. Ал боюнча биз эми иштейбиз. Эскерте кетсек, Кыргызстандын жана Россиянын аймактарынын достук паркынын жалпы аянты 8 гектарды түзөт. Паркта коомдук жана спорттук иш-чараларды өткөрүү үчүн аянчалар, фонтандар, веложолдор, балдар аянчалары, көркөм өнөр объектилери сыяктуу заманбап паркка тиешелинин баарын кезиктирүүгө болот. Жалал-Абад шаарындагы достук паркы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун каржылоосунда курулуп, ага $2 миллион жумшалган. Аталган парк өткөн 2024-жылы 26 октябрда ачылышы болуп пайдаланууга берилген. Айбек Исабеков, Забирбек Тойчубаев, Регион.